Асыл жигит алты кырдуу 12 сырдуу. Азаматтын даңкын чыгарган эмгек. Жигиттин түсүн айтпай ишин айт деген нактуу кептер элибизде бекер айтылбаса керек. Бүгүнкү баяныбыз элибиздин алты кырлуу 60 өнөрлүү азаматтарыбыздын бири, улутубуздун оңго өнөрлөрүбүздүн бири болгон саяпкерлик өнөрдү аркалап элибиздин намысына жарап жүргөн азаматыбыз Изат Сыргак уулу жөнүндө болмокчу. Бул жигитибиз өзү жаш болсо да атагы ала тоого алыс тараган, бычакка сап болуп намыска жараган уулдарыбыздын бири. Эмесе кеп башынан болсун. Арбаңыздар, ардактуу биздин баракчабыздын катталуучулары. Азаматтын эрдигин ала тоо билет, эл билет. Баба дыйкан мээнетин түшүн берген жер билет деген кеп бар эмеспи биздин элибизде. Ансыгандай бүгүнкү баяныбыздын каарманы жаш болсо да баш саяпкерлердин катарына кирген мыкты саяпкер инибиз Изат Сыргак уулу менен маегибиз болмокчу. Бүгүнкү маек сиздерге кызыктуу, жакшы болот деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум. Урматтуу достор, биз жана белгилеп өткөндөй, мына азаматтын даңкын эмгеги чыгарат дегендей, даңкы өрөөнүбүздүн ала тообуздан алыс кеткен Изат инибиз менен маегибизди баштайбыз. Изат, мына сенин куту корооңо келип отурабыз. Иштериң кандай, быйылкы сезонуңа даярдык кандай, былтыркы сезон кандай аяктадың деген сөздөн баштайлы. Азыр жакшы, Кудай буйруса быйыл азыр аттар эз алып атат да, кышкы работаларды жеп атат. Жазга даярданып атабыз. Жакшы Изат, эми жишаналуу жигиттин, эр жигиттин жолу кайда болсо дагы ийгиликтүү болот дегендей, былтыркы сезондо абдан ийгиликтүү жаптың, абдан сонун сенин күлүктөрүңдө жакшы ийгиликтер жараттың да. Анан ошо сөзүбүздү ушу былтыркы жылдан баштасак. Былтыркы жылдагы сен канча ат чаптың, канча ийгиликтерди, кайсынысы ийгиликтерин учкай айтып кетсең? Былтыркы жылга 6 ат менен киргенбиз сезонго. 2 аламан, 2 кунан, 1 тай менен. 7 ат менен. Жакшы эле болду. Былтыр Кыргызстандын ичинде утуп аттык. Биринчи болуп аттык кунандар, аламандар. Изат, эми ошо былтыркы сен сонун ийгиликтүү жылың деп атпайлыбы? Анан ошо 7 күлүк менен баштапсың сезонду, 24-жылдагы сезонду, э? Анан быйыл ошол сезондун тайдан баштасак. Кайсы тайың менен, жана биз элде сурап атат, байтерек деген тай менен аябай укмуштуу ийгилик жараттың. Ушу байтеректен баштайлы, тайдан, э? Анан кунан, анан аламанга өтөлү. Ушу тайдын ийгилигин, алгачкы чабыштарын, анан тайыңдын ата тегинен баштасак. Тайдын ата теги эме да, Брадер. Энеси Рамзестин кызы Рыскул байкенин чарбасынан чыккан, жалданчы. Анда ошо Кашка башта Бакай деген дос болгон бар, ошо айтып калды, жакшы тай турат, көрбөйсүңбү деп. Полияда жүргөн анда. Бакай экөөбүз барып көрүп, Рыскул байкени ошол жерге чакырып, тай жакты. Ошо полиядан эле энесинин жанында жүргөндө эле ошол жерден сүйлөшүп, жактырып, содалашып алып кеткен. Анан биринчи чабышын Бишкек ипподромунда Норс эмеге коштум да, байгегечи. Жерден 4 болгон биринчи чабышында. Адан кийин эле Курманайтка алып барып чаптык, Токмокко. Ооба, жайдын ортосунда. Экинчи байгеси ошол болду, Курманайттан биринчи болду. Адан кийин Казакстанга барып, Кордайга, Кара Суу айылына барып, ошол жерден Закит көрүп кеткен айерден. Курктан чыгып кеткен 3-чү чабышында. 4-чү чабышын кайра эле Карасай Батырга алып барып да, Кордайга. Айерди утту. Анан айерден келип бир жуманын ашыгыраак эмеге алып барып, Нарынга алып барып чаптык. Ооба, тай чемпионатка. Ал жерден 2 болду. Андан кийин кайра эле бир жуманын арасында Таразга алып барып чаптык. Алтын тайга. Айерден утту. Ошо менен эле сезонду жапканбыз ага. Жакшы чуркап берди. Эң сонун эми бул байтерек кличкасы. Байтеректи ушу бир айдын ичинде, акыркы соңку бир айда 3 жолу чабып. 3 жолу чаап жиберсиң, э? Бул тайга оор болуп калбайт бекен? Тайга ошо Карасай Батырга чабып келгенде ал жерден аябай борьба менен чабылышты да.
Анан тайга ошо оор болуп калды, нагрузка болуп калбасын деп кичине аярлап бир эле суутуп нарың алып бардык да. Ал жерден ушу кичине жаңы эт алып алганбы, шишип эмете албай койду жакшыча. Экинчи болуп калды го. Адан келгенден кийин ошол жерден кайра ачылып калды дейм да тайды. Келдик бияктан былчырлата жакшы бир тери алып туруп эле кайра таразга жүктөп бардык, аяктан вообще сонун чуркады. Акыркы круг дегенде эле уже акыркыга кетип атканда алдына чыгып алды, ала качып эле. Ошол бойдон келди да. Эми ошол мына аябай сонун ийгиликтер болгон байгелердеги кайсы байгези сага жакты да, мындай кызыктуу, анан абдан темпи дагы жогору болду пейси? Мага кызыктуу болгону Алтынтай күчтүү болду же бул Карасай Баатыр дагы чабыш күчтүү болду? билбейм, экөө деле бирдей болду, жакшы чабыш Бирдей болду болду, экөө. Жылдамдыктары да. Кызыктуураак болгону эме болду, Карасай Баатырда. Неге дегенде аябай кармашты да экөө. Акыркы кругка кетип атканда дагы баланы көп шашпа деп койгом, узата берди ошол жерденчи. Аябай корктук, жетпей калабы. Мен нар жак бетинде бир эме жерди көрсөтүп койгом, ошол жерге келгенде айдайсың деп. Бала ошол жерге барганча тигилер аябай узап кетти алдыга. Эки тай. Рачада салган эмесмин. Кууп буйрук экен, кууп жетип келди. Ошол байге кызыгыраак болду мага. Неге дегенде аябай талашты экөөчү. Жанагы берки тай менен. Ошол экинчи келген казак туугандардын тайы да. Ооба. Ошол тай Алтынтайга бардыбы? Ошону билбедим. Эгер барса илинип калат эле, барбай калганбы ким билет, Билбедим ошону. Изат, айтсаң, бу байге бербес күлүктүн жүрүшүнөн байкалат. Ашык болгон жигиттин күлүшүнөн байкалат дегендей, бул байтеректи тайында алып атканда, сынаганда эмнесин жактырдың? Кай жеринен байкап сындап алдың дейм да? Баягы экстрер деп коебуз го, экстрери, анан эн атасы. Эн атасына карап. Мындай бир эме болду ушу кылып, эми мынчалык чемпион болуп калат деп деле ойлойсуң да. Бир жакшы үмүт, ниет менен аласың, жакшы тай экен деп. Ошол жерден жактырып алганбыз ушул полядан. Кийин жакшы чуркап бербеди тайында. Демек, эки критерийге караган турбайсыңбы? Биринчи сынына барганда жарыктап жаап калды го дейм. Ооба. Анан Бакай деп атпайм досум. Ошол эки жолу айтты мага, жакшы тай турат, алып албайсыңбы деп. Анан чыгынып деле барган эмесмин, бир күнү Бакайдын үйүнө барып калсам ошол айтты, жүр барып келесиз. Тайды көрүп келесиз. Анан поляда жүргөн как раз ушу Бакайдын үйүнүн жанында эле. Экөөбүз машина менен аралап барып көрүп, жактырып ошол жерге Рыскул байкени чакырдык да. Келиңиз деп. Рыскул байке келди. Поляда отуруп, тайды бериңиз. Десем, ал киши да ошо Казакстан жак менен соодалашып атыптыр тайдычы. Анан алсаң ал, анда сен чап. Ошол жерден жактырып эле эртеси күн келип эле жүктөп кеткем. Мен ага жери Рыскул байкеден 4 жаш бир байтал алып чаптым да. Ошто эгемендүүлүк өттү го. Ошол жака даярдап аткам аны. Анан ошо суутуп жүрүп бутун тептирип алгам. Анан ошол байталды берейинизге, матка кылып алыңыз. Тайды бериңиз деп башына баш эле кайра алмаштырып алгам да. Түзүн айтпай, ишин айт деген сөздөр эмес, сенин ишиң менен кетип барат. Изат, буюрса мына тай менен байтерек менен да таанышыбыз бүттү. Эми кунандан баштайлы. Бул сенин былтыркы ийгиликтүү сага жакшы байгелерди алып берген кунаның боюнча да сөздү баштайлы. Бул кунандын ата тегинден баштайлы. Карлыгач кунанын атасы эме, Француз айгыр Садак. Казакстанга келип чабылып, анан бияка айгыр болуп келген да. Ош шаарына. Энеси болсо Троннун кызы. Энесинин энеси Аңлар аппе экен. Ошолордон түшкөн да бул. Ошто туулган, Ош шаарында ипподромдочу. Эми Трондун дагы мунун күлүктүгүнө Трон деген айгырдын да таасири бар окшойт го, кызы болсо. Ооба, бунун энеси Токмокто Чыңгыз деген байке бар. Ал да ат чаап, энесин 80 километрге, 100 канча бир километрге чаап жүрчү пробегтергечи. Анан кийин аны ошо көлгө Асанбек ата жылкы чарбасына сатып алып, ошол жакта биз чаап жүрдүк. Энесин жакшы билем да. Алыска чапчубуз. Бул ошодон түшкөн.
Анан тайында келип кичирээк болуп жүрдү. Тайында чабылган жок. Бир да байге көргөн жок. Чабылган жок. Анан кунанында деле кичирээк болуп жүрүп, бир сатка бир 2 жолу чыгаргам муну. Сатка чыгарып 23 февралга биринчи чаптык, ага жери бир сатка чыгаргам, өткөн жок. Эч ким деле сураган жок. Анда аябай кичике болчу да. Анан 23 февралга чаптым аерден, Тоңдон, көлдөн. Тоң районуна барып чаап, аерде уткан кунан чабып. Эң биринчи чабышын деле уттубу? Эң биринчи чабышын бирөөндө Ысык Атада болгон, февралдын 9-у эле. Ошол жерге барып чабылып 4-нчү болуп калган аерден. Андан кийин эле 23 февралга көлгө, Тоң районуна алып барып чаптык, аерден утту. Адан кийинки байгеси келип ипподромдо 9-март болду эле. Ала Медине районунун шерине эмеспи? Ошол жерге чабам, ал жерде дагы 3 4 болду. 3 болгон, же 4 беле. 3 болгон болуш керек, по-моему, 3 болгон аерде. Адан кийинки байгеси Токмок шаарында болду да. Курманайтта. Ал жерден да 3-чү болду. Адан кийинки байгесин ошо Кордайга барып, Кара Суу айылында чабыш болгон, ошол жерге алып барып чаптым, аерден утту. Адан кийинки байгесин Таласка алып барып чаптым. Ислам Атакеевдин 100 жылдыгында. Ошол жерге барып чаптык, аерден утту. Анан кайра эле Кордайга Карасай Баатырга алып барып чаптык да. Ал жерден да утту. Күлүк жылкы деп мен ушуну да айта алам да. Неге дегенде буну башында биз өзүбүз эмесин таппай жүрүптүрбүз. Ыгын да коет го. Суутканын жакшы эле суутуп аттык. Суутуусу дагы жеңил бунуку. Мындай бир өзүнүн бир жумуштары болот, ошолорду бересиң, суутасың. Өзү жеңил дагы да, жылкычы. Бат даярдыкка келет. Анан башында 23 февралда алдында чыгып эле жүрүп уткан бул. Анан 9-мартта Бишкекке чапканда балага карма дедик да, талпагачы. Талпада карматып жүрүп эле акыркы 1000-500 деле утулуп кала берет. Экинчисинде дагы ушинтти. Анан үчүнчүсүндө ошо Казакстанга алып барганда аер аябай чаң да болуп аттı го, круг. Анан балага алдында чыгып жүрө бер, канча болсо да жүрүшүнчө көрөсүң деп, анан ошол жерге алып барып кошкондо алдында жүрүп эле жеткирбей эле келип утуп салды. Адан кийин, ошодон кийин билдим да, буну алдыга чыгара бериш керек экен. Мындайча айтканда зажиганиясын анан ошол жерден чаңдан неме болуп эле алдында жүрө берчи деп ошентип билип калдык да буну. Адан кийин келип эле Таласка алып барып чаптык. Таластан эле Микалардын кунаны менен аябай кармашты го, Нурландыкы менен. Ал дагы алдында жүрүп экөө, Телтор экөө алдында жүрүп утта аерден дагы. Анан Карасай Баатырда чуркаганын көрсү да. Мен өзүм суктандым да аерден. Эле чарчайын дебейт да. Жаныбардын табы келген экен да. Табында, эле кыл табында турган ошол жерде өзү да. Демек, Изат, бул кунан карлыгач. Карлыгач өзүң айткандай тулпар экен да, бул унан чапкан сайын ачылып, чарчабай табына келип, жанагы бөлөнгөн бычактай болуп, унам курчуп, жаныбар. Анан ушу Карасай Баатырдагы ийгилигиң, анан берки ийгилигиң акыркы соңку, ошо былтыркы жылдагы соңку 3 чабышын уткан экен да бул. Ооба. Эң биринчи чабышын анан соңку 3-өн утту да. 7 жолу чаптым муну. Эми Изат, бул күлүгүңдүн бөтөнчө сынындагы өзгөчөлүгү кайсы дейсиң? Мунун өзгөчөлүгү өзүнүн характеринде. Мындай чыдамкай да, аябайчы. Өзү да мындай суутсаң дагы суутуп бүткөндөн кийин кээ бир мындай чарчаңкырап эметип калат го, буда андай жок. Бир 200 метр жетелеп эме кылсаң кайра эле ушинтип ойноп эле үйгө жер ушинтип секиринип келет да. Ай жанар. Ушундай чыдамкай ат. Буюрса, быйыл эми жазга 3 жаш болот да. Быйыл сактанып эле бир 2 байге күзгө мал чаап, 4 жашка чыгарып алсам мындай атам да, Кудай буйрса. Изат, эми кептин нугун маегибиздин өзөгү болгон Каракыз жөнүндө маек кылбасак болбойт. Келгенибиздин дагы өзөгү, маектин өзөгү ушул болуш керек.
Карагыз жөнүндө сөз кылалы. Эми карагызды башынан баштайлы. Карагыз абдан эл оозунда бир эле кыргыз эмес, жамы казак кыргыз журтуна таанымал көлүк. Бул жөнүндө кеп кылбасак болбойт. Анан ушу карагыздын биринчи сагатей тайында келгенден баштап, ата тегинен баштап сөз кылсак келген жагын. Карагызды 2019 жылы эмеден алып келгенбиз. Краснодарга Барсук Канзаводдон. Жакшы Канзаводго чоң. Ошол жерге байкелер, жекиш байкелери менен чогуу барып, ошол жерден тандап, жактырып ошол жерден алганбыз 2019 жылы. Күздө келди, 1,5 жаш кезинде. 2020 жылы кунан чабышка даярдалды да. Карантин болду. Даярдалып келип, байге болбой калып, карантинге кирип кеттик. Ошо менен эз алып турду да. Эми иштелип суутулуп атты. Анан эле биринчи байгесин эле элдик ат чабыш деп Бишкекте ипподром деп. Күзүндө. Ошол жерге чаптым. Утаарын сескен, бирок аябай катуу уткан да жерден. Ютубта деле бар го чабыш. Мен өзүм анчалык деп күткөн эмесмин. Өзүм ошол жерден сүйүнүп, бир четинен таң калып, ушунчалык. Деп анан Эң биринчи чабышы. Эң биринчи чабышы болгондо Ош шаарында даярдалып турдук. Ош шаарында бир сынак байге уюштуруп жиберишти, шептеп. Аттар даяр боло элек кезинде шашылып эле. Ошондо Оштон эме экинчи болуп калган сынактан. Арзубаев Талгат байкебиздин бир кунанын утулуп калат. Анан биринчи эле чоң байгеге түшкөнү ошо элдик ат чабыш болду. Айырды анан бир ай аралыгында ошо Казакстанда дагы чоң байге өттү. Эмеде Акчий деген айылда ошол жерге өтүп, ошол жерге алып баргам, ошол жерден экинчи болду. Азыр жана Талхиске утулат да. Ушул жеринде токтоло кетели да. Ошо атактуу Талхис менен бир эле жолу ошол жерден беттешти да. Ооба. Андан бери беттеше элек. Жок. Ал дагы жакшы чуркады. Биз эми Жакейин карантинден эмеден таможнядан өтө албай калат. Мен өзүм араң өттүм. Атым кетип калган, мен өзүм таможняда өтө албай калдым. Керим байке чөмүрө дейт. Керим байкенин аты менен кеткен. Керим байке ошол жактан өзү жайгарып кулак тери алып будан. Экөөбүз телефон менен сүйлөшүп эле мен өтө албай эртеси күнү анан өтүп баргам да. Чабандесте обушкан турбайбы? Чабандесте ошол жерден обушуп анан баягы утулуп калгандан кийинки шылтоо эмес, эме болгон да. Бир аз тура эмесирээк да чабылган. Баягы старттан коркуп артында чыкты, кеч кууду, ушундай болуп жетип келди, бирок жетип келгенде Талхис деле эми оңой ат эмес да. Ал дагы кошуп кетти, экөө уда эле барып кирип кетишти да финишке. Кунан чабышында ошол эки чоң байге ошол жерге эле чабылып, анан 3 жашында. Бул элүүстө сынчылар анан чыган себепкелер көп да. Ошо сен азыр карагыздын биринчи чабышын айтып атканда мен бир момент эсиме түшүп кетти. Атактуу Кекен акебиз 1000 жылдык туткан. Дерскен чапкан Кекен акебиз өткөндө маектешкенде ал киши айтпадыбы? Күлүктү кантип сынайбыз десем, ошол турпатынан сынайбы? Ошол карагыз эң биринчи чабышына чыкканда карагыз анда тааны элек да, өзүң айткандай биринчи чабышында эле ошончо канча бир 50-60 кунан чабылса керек эле. 30тан ашык. 54 күн. Анакей. Ошончо кунанын ичинде баягы достор өз ара саяпкерлер бир буга деп ставка койгондо ошо Кекен аке карагызды деле тааныбайт экен, муногу кара кунанга койдум, ушул бүгүн утат деп айткан экен. Азыр табы да келген экен, сыны да келген экен, ошо Кекен акенин бээрдеги сынчылыгын дагы айта кеткениң жоңбу дейм да. Ооба, Кекен акени адан кийин ошо чабыштан кийин уккам. Кекен аке өзүмө да айткан да. Жакшы да даярдап келипсиңер, мен ошо падакты айланып атканда ушуну тандагам, ушул кунаны. Ушул утат деп. Чуркап жүргөндө да ушуну айтып тургам, утту деди. Кекен байке эми ошолор ал убакытта азыр ойлосом биз эме экенбиз да. Мен жекиш байкеден жаңы бөлүнүп чыккам. Опытубуз аз да. Жекиш байкелерден көргөнүбүздү кылып суутуп жүрдүк, бирок эмнегедир ошол чабышка ат ушундай даяр болуп калган да. Мен өзүм таң калгам да, мындай айтып коймо. Дене түзүлүшү дагы, дыхание деп коебуз, физический баардыгы келген ошол чабышта. Анан бир күн мурда ушу бир досторубуз менен сүйлөшүп калай, эртең утам деп тамашалап койгом. Ал ушу бир күндө эле жайылып кетти. Сен утам деп аткан турбайсың кунаны. Падакта жүргөндө дагы билдим да, ошондо аябай жакшы келген. Ошондо келген порядкага керемет. Анан кийин эмеде Ормонханда ошо экөө бир формада болгон да. Баракелде. Анан ошо менен эки чабыш менен эле
курандык сезонду жааптысың ооба. карагызды. Анан кийин дагы улантсак, ошо менен жазга эз алды. Жазга кийинки жылга эз алдырып иштетип 9 майда кайра эле биринчи чабышында Казакстанга алып барып чаптык. Топ байгеге чапкан анда. Ал жерден уткан топ байгени. Ошондо ошол байгедеги кайсы бир атактуу атаандаштарды айта аласың? Ошол эсиңдеби? Ошол БШСындагы биринчи утканында Казакстанда. Эми азыркылардагыдай аттар деле жок болчу. Талкис чабылган жок Жок, да. жок, андай атактуу аттар түшкөн жок. Эми бирок Казакстанда эми ар бир ат жакшы да. Атактуулардан ал кезде ал топ байгеге түшкөн жок айырден. Ооба, анан дагы 3 жашында анан ошо биринчисин Казакстанга алып барып чабып келдик 9 майга. Анан 31 августта Ошко чаптык эгемендүүлүк өткөн. Айырда Куркале болгон. 23 километр. Айырга чабып айырды уткан. Анан 3 жашында, 3 жашында эки эле жолу чаптым. Сен өзүң бул күлүктү байкапсың, анан сактап чапкан экенсиң го. Ооба, бул башкаттардыкы ар кандай болот да. Кеч ачылат. Буну эми ошо сынак бунагы жок эле сразу эле чоң байгеге салабыз да буну. Ошон үчүн бияктан абдан иштетебиз. Бир эки байгени өткөндөн кийин негизи сактап коюш керек да буну. Ушинтип көп убакытка чабам деп өзүм кыялдантчым. Атайын сактап эки байгеден чабып эле. Көп чаба берсең деле болот, эми ал көп чапканда бул убакка келет беле, келбейт беле буну деп тура. Жылыга 2ден 3дөн байгеге чабаттым. Анан ушу башында биз айтпай кеттик, Эргиястын кызы да бул. Ошо канын бир айтып коелучу көрүшүбүз. Эргиястын кызы бул энеси да каты бээде укту. Энеси дагы ооба, Күлүккө, бул Кыргызстанга келген да ал. Ооба. Азамат байке Карабалтага алып келип ошо 2 кулун берип койду ал келген. Алар чабылдыбы? Алар буюрса кийинки жылга Кунанга чабат Бека. Бека чабат. Тайы азыр жаңы бөлдү го дейм. Алар эми кийинки жылга чыкпаса. Энеси атасы да мыкты эми. Атасынан бирок Эргиястан алып келдик. Кунанга чабып көрдүм. Көп эме будай боло албады да. Менде болду. Тайында Кунанда чабып көрдүм да. Изат, ошондо карагызды Кунанында БШСында ошо өзүң аяп сактап чабыптырсың. Анан Азыйга чыкты, ошо Азыйдагы тарыхый ошо чабыштарын айтсаң. Ооба, Азыйга чыгып 4 жаш болгонунда күчүнө толуп турду. Атты дагы суутуп иштеткенде билдик. 4 жашында аябай жакшы чуркап берди. 3 байгеге чаптым. Эң биринчи эле Каркыра жайлоосунда болду го бизде көлдө. Ооба. Ошол жерге жайдын күнү болгон. Ошол жерге алып барып чаптым. 25 километр болгон аламан чабышка. Алдында ала качып жүрүп эле утты айырден. Айырга дагы байел чаппады эле. Ооба. Байел анда кичирээк болчу. Аябай ала качты. Баягы көк чөптүн үстүнө чабылды го. Коркуп биз анын алдында эле Кунанды кошуп Каркырага чаптык да, Каркырадан жакшы чуркап берди айырден 25 километрге. Экинчи байгесин эмеге чаптык. Алматтын ипподромунда. Конаевдин байгеси өтпөдү эле чоң. Динмухаммед Конаевдин 100 жылдыгы, 120 жылдыгы ошондо болуш керек. Ооба. Ошол жерге чаптык. Ал жерден да жакшы чуркап берди Аламанга чаптык. Адан кийин 1 ай аралыгында эмеде өттү го, Кордайда. Ооба. Кордайда да чоң байге өттү, ошол жерге алып барып чаптык. Ошол жерден да сонун чуркады. Айырда жана Мамай каралар менен чуркашты да. Мамай кара менен ошол жерден беттешкен. Ошо 4 жашында менен сонун болуп турган кези да. 5 жашына келсек, 5 жашында дагы 2 жол чаптым. 5 жашында биринчи байгесин эле Оштун эгемендүүлүк күнүнө алып барбаттым элек. Эгемендүүлүк күнү Ошто өтпөдү эле. Ипподромдо өтүп тоо аралатып чапты го. Тиги Чуамага, ооба. Бир комнаталуу батир сайлык. Ооба. Ошол. Же 2 комнаталуу, 3 комнаталуу. Бир комнаталуу Ош шаарынан берген. Ошол жерге чаптык, тоо аралап айырга да чапты, жакшы чуркады айырдын. Ошол чабышта мен калыстардын катарында баргам. Калыс болуп ошол тоодо адырлардын боюнда тургам. Анан карасам жаныбар бир экши тепе алып туруп
бир орто ченде болуш керек, алдыга түшүп алып бир өзүндөй бир ал учурду көргөн адам бир жан дүйнөсү бир укмуш жыргала алат да. Анан келгенде эми бул аттын кадырын бийиктигин карачы, ошо сен ошол жерде утуп элдин баары карагысты мынтип сылап көрүп алалы кандай экен деп үйүлүп турган аябай сонун керемет көрүнүш болду да. ооба, ал чабыш дагы жаман оор болду бизге. Дорожкасы аябай начар эмес беле. Ооба да, Ташты аралатып кандай кылып чаптырсак деген маселе болот бизде. Аркага эле карматып коюп курукка келгенче жайдан жүрсөкпү, кандай кылсак деп. Анан багы чуңкурчакка чабылганда эдилдер чапкан. Дүрбөлөң уулу Эдил Саяпкер. Ооба. Алда досунда. Ал чаап, анан ошто эртең чабыш деген күнү эдилдер менен отурган. Эдилден сурап атам, эртең кандай кылып чабасыңар? Ылдый ишка кандай чабасыңар деп сурап атам. Ылдый иш аябай тикеле го оштон. Ооба, түшө бериште эле бар болчу мындай. Десем ал айтты, досум, аерден эч токтобойбуз. Аерге Шакин аке фаворит болуп барган. Шакин акени мен сурап атам Эдилденчи. Дөңдөн ылдый кандай десем, аты ылдыйга аябай жакшы чуркайт экен. Ылдыйга сабаган бойдон кетет деп атат. Анан тошто жай түшпөйсүң эле. Мен даже ойлонуп аткам, аерден жетелеп рейстетип түшөбүз депчи. Анан Эдил айтты, андайга болбойт, эртең ылдый токко чабабыз. Өйдөгө может жай чыгабыз деди. Анан келип эле чабан десе Элшатка айттым. Биз эсептегенде жанагы башталганда старттан подъем 6 километр экен. Ошо 6 километрди чой дедим да. Караба. Бул бери чыгып алсаң, бияктан өзү дем маза болот. Ошол жерден чой алсаң, дөңдөн ошондо жай түшөсүң, болбосо ылдыйга чаап түшсөң, эми ар кандай да буту кетип калышы мүмкүн. Травма болуп калбасын деп ошо 6 километрди чойдурдук. Жалгыз чыгып келди да дөңдөн. Анан ылдыйга деле токтобой ала качып кетти, ылдыйга эз алдырып аткам. Анан дагы жакшы жана тике жерине барганда повороттон бурула албай, мындай дөң бар эмеспи? Ошо дөңгө бир чыгып анан кайра келген да. Токтото албай. Анан жанагы жерден жайыраак бастырып түштү. Ооба, этият. Бастырып этегине түшөйүн деп калганда Шакин аке келди. Шуу деп келди. Ошо менен кошулуп кайра кетти менин жаныман. Мен ошо сайда отургам. Анан айланып бияктон айланып келдим, мен ат менен болчумун. Берки өзөндө келип күтүп турсам, жайдан келаткан. Анан Замир байкенки аты кайсы эле, көгү арап. Эсимен чыгат. Көк бирдеме болуш керек эле. Ошол жетип келди. Эми таштак жол. Таштак жолдо пытыратып ал келип гонять этет дегени. Асфальтка чыкканча жалдырап келдим да, Элшат айланайын шашпа. Курукка кирип ал. Анан курукка киргенде кичине жан жаялды. Курукка киргенден дагы бир эмесин көрдүңүзбү? Видеолордо деле жүрөт. Эл чуркап чыгат. Акыркы курукка кетип атканда сүзүлбөдү бирөөгө. Мен байкап Ошол жерден мен уже алыстан көрүп эле сезип аттым да, тетиги балага урунат деп аткачак деле барып урунду, дагы жакшы далга. Урун калды, эсли точ көкүрөккө келгенде жыгылмак да жерден. Канча деген менет аттын багы байланат. Ошол жерден Кудай сактады. Анан курукка кирип ошол утта жерден сонун. Бирок ал жерден келгенден кийин дагы туяктары түшпөдү. Резинка коюп баарын неме кылып эле такалаганбыз, бирок таманынан бир кабат немелери түштү. Суу толуп ак баш чыгат го, ошол сыяктуу болуп бүжүңдөп база албай. Ошолордун да майда чүйдө травмаларды алып калган. Анан Изат ошол байгеде сен өзүң туура айттың. Ага чейин биздин аксакал Саяпкер Шакин акебиздин кара шумкары дагы элин ооз илинип фаворит болуп турган. Анан ошо эки күлүктүн кимиси Чуамада утаар болду деген да элин орозун арасында талаш тартыш пикирлер болуп аткан. Анан сонун чабыш болду. Анан буйруп турса ага ошо квартира алгачкы тарыхыбыздагы биринчи квартира да бул байге. Ооба. Анан президенттин колунан алдың да байге. Ооба, президенттин колунан. Ошондогу сезимдер жөнүндө айтчы. Сонун эми мен ошол кездерде чынын айтсам, квартира уттук деп эме кылбадым деле. Аман эсен келгенде дорожка аябай жаман эле го. Бир башкача эле болуп сүйүнүп жүрдүм. Уктаганда эмесмин, барып эле чабыштан кийин байгени алып барып эле атты бир сыйра жуунтуп тазалап чөпкө коюп эле уктап калгам. Эчинде түрдүм. Изат, ал укмуш эми тарыхый байге болду. Андан кийинки биздин улуттук баатырыбыз, тарыхыбыздагы аттын кашказындай инсандарыбыз, аталарыбыздын бири Орманхан Баатырдын тою болбодубу? Айда дагы батир сайылып, мына президентибизге да рахмат айтып коюш керек. Ошо сайып келгөнөрдү, ат чабыш өнөрдү ушундай колдоп атканына. Анан ошол айда да бир батир сайылды.
Ошо Орманхан жөнүндөгү чабыш дагы абдан кызыктуу. Ал жөнүндө дагы көп видео материалдар чыкты. Эл ыраазы сага. Ушул чабышка даярдыгың, ошол чабыштагы сенин атаандаштарың дегел ушу чабыш боюнча айтчы. Ал чабыш сонун өттү, сиз айткандай эле. Сонунда квартира коюлуп, канча деген эмгектерибиз сакталып атат. Команда мисалычы, ошондойлор коюлуп турса, негизи бул ат эмеси да өнүгөт экен да. Кийинки жылга аябай жакшы болду. Ошо чабышка келсек, ал чабышка Ош шаарында чабылып келгенден кийин айтып атпайм ба, эме майда чүйдө травмалар болду да. Аябай эме кылдык, аракет кылдык, лечение кылдык. Туяк аябай эме экен да. Изат ошондо тиги батирди уткандан кийин эгемендүүлүк күнү анан Орманхандын ортосундагы аралык канча болду? 1 ай. 1 ай ровно 1 ай болду. Бул 1 айдын ичинде чоң байгени уткандан кийинки аттын даярдыгы жакшы болуп калат бекен? Эрте болбойт бекен? Жок, сонун эле болду. Болгону ошо биздики бир аз туяктарынан ооруп турган атчы. Ошол эле бир аз маселе кылды, жалпысынан ат өзү даярдыгы сонун болуп турган. Сууга кармап, улай жагып, ушинтип атып даярдадык. Сонун эле даярданып барды. Аябай даяр болуп барган аерге. Орманханда алып барып чаптык, аерге да жакшы чуркап берди. Аерде канча ат чабылды? Байге чоң болбодубу? Ошо ат канча ат болгон эсимде жок. 40-50 ат бар го. Ошондой болсо башында ошо 40тай ат чыкты го дейм. Ошол чабышта баягы силер байгеге баратканда анализ кыласыңар да. Бул ат бар, мындай тактиканы. Ооба. Анан ошол сенин атаандаштарыңан мыктылары кайса күлүктөр барды? Мыкты деп болобу, биз Карагери барды. Ооба, Карагерди Айбек байке сатып алды. Айбек байке дайындап аткан Каратал. Мен ошону аябай маселе кылабы деп тургам. Кеспиевден чыкты эмечи. Кеспиевдин аты жакшы чуркады го. Атын унутуп калдым. Ошол ат ошо 3-4-өн аябай эме кылып турдум да. Шакен акебиздин кара шуңкарда барбадыбы? Ошол жака барганда билдим да аны. Аны. Ага жери меткен уккан эмесмин, ошол жерден келди деп уктум. Эми ошол чабышта Изат бул биздин белгилүү биздин медиа центри Азаттыкта абдан сонун фильм чыгарыптыр да. Керемет. Ал жөнүндө дагы сен аерде кенен айтып бергенсиң. Эми ушу аерде 30 километр болду, аралык. Ооба, 30 болду. Андагы уткандагы сезимдер дагы өзгөчө болгондур да. Сонун болду аерден уткан. Эми уже экинчи квартира, биринчи квартираны утуп аттын ээзи Нурбек байкечи. Ошто квартираны мага подарка берди. Баракалла. Ош шаарында болчу. Анан мен аны аяктан сатып, бияктан аламын деп аракет кылып атып, анан Кудай буйруп экинчи квартираны утуп алдым. Анан сиз Оштогуну ала бериңиз, мен бияктагын алайын деп анан алмашалдык экөөбүз. Баракалла. Мына достчулук деген, иштешүү команда деген ушул да. Ооба. Анда да президент өзү тапшырды. Ооба, президент өзү тапшырды, президенттин колунан алды. Эң сонун эми бул кара кызыбыздын кийинки андан кийин көп чабылбай калды дагы, эми эң өзөгү болгон биздин көчмөндөр оюнубузга келели. Изат, эми биздин маегибиздин өзөгү бул көчмөндөр оюнуна келди. Көчмөндөр оюнунда бул мен сага бир аябай чоң ыраазымын да. Ушу бүтүндөй кыргыз жылкы школдордун саяпкерлеринин, кыргыз элинин намызы сенин жонуңа илинди да. Ушундай оор сыноо болуп атты. Мына кара кыз кандай болуп калар болду экен дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда. Анткени атаандаштар да аябай казак туугандар да күлүктөр укмуш чыкпадыбы? Анан сенин ошого даярдыгың кандай болуп барды? Кара кыз үчүн элдин баары кара кыздын утушун гана карап турдук да. Анан 3-чү орунду алды, бирок ал абдан чоң ийгилик. Бирок биз кара кыздан жеңишти күткөнбүз да. Анан ушу чабышка даярдыгың боюнча токтолуп кетсек. Ал чабышка анын өзү күтүп жүргөн чабыш болчу да, көптөн бери. Жакшы эле даярдандык, жакшы эле даярданып атканбыз башында. Могу аз калганда, бир айдан азыраак бир убакыт калганда ат мурункудай боло албады да. Баягы кичине майда травмалар бар болчу. Ошолорду Бишкектин ипподрому катуураак болуп, ошол жерден козгоп алдым. Ошодон жумуш бере албай аярлап калдым да бир аз.
аярлап курукада эле эч суут албай только түздүктөргө өйдөгө иштетип эле анан уже бир 10 чакты күн калганда өзүм деле сездим утулуп калаарынчы. Артка жол жок болуп калды эми. Бир карагыз деп эл дагы аябай мондай дүрбүп эме болуп турду го. Токмокко алып барып суутуп жүргөм. Токмокко алып барып суутуп 2 жолу 3 жолу алып бардым. Эме болуп кетти. Жүктөлө берип. Мындай жадагансып башкача болуп калды да. Унаага салып берип. Унаага салып эми алыста жерге алып барып суутуп дейш. Анан Бишкектин ипподромуна да эле ошол жерге алып бара койгом жакын. Катуураак болуп калды. Өзү катуу жумуш болчу ошол күнүчү. Тере алдың ба? Жок, баягы жайдактап отургузуп эле атка сынакка тара. Анын алдында токмокко жасагам. А жерден сонун болгон. Сонун болуп келип ошо ипподромдон жасаганымда кичине козголуп калды. Убакыт аз калды да. Уже 12 күн калган болуш керек эле. Сууга кармадым, ардеке кылдым, уколдорду колдонуп баштадык. Ошо менен эле ат формасын жоготту. Укол жеген ат, аярланган ат баары бир кичине бошошуп калды да ат. Анан аярлап эле суутуп алып бардым аяккачы. Эми ал утулуп калгандан кийин мындай болуп калды дегендик эмес да. Сөзсүн ачыгы. Баратып дагы эмнегедир кирип эмбетип алды, кармап калды. Жөтөлүп түштү да конёскаданчы. Эми а жерде эч кимдин күнөөсү жок. Суук бияктан эметкенге кичине адаптация ала албай калды. Чабыштан уже билинди го, биринчи круг бүткөндөн кийин 2 мурда чемпирик болуп калды го, апабак болду. Ошондо эле ах дедим. Акыркы кругка кетип атканымда ат өзүнүн характери менен эле кетип барат. Эме болуп албады да. Жутуна албай атабы? Жутунуп тигилер менен кеткенге запасы жок. Мындай өзүнүн акыркы күчү, характери, бойцовый характер деп коет го, ошондой менен кетип баратат да. Ал эрте калбайт болчу, кете бермек, бирок келгенде же бутунан кетмек, же сынмак алчы. Мен ошодон корктум да. Ал жерден сындырып алып келгенде. Анан рациядан жакейге сүйлөп, атты ал жакейди да алдап атып, эме кичине спокойтет ол. Анан аттардан бөлүнгөндөн кийин сразу эле эметти го, өзүн бошотуп. 3-чү кирип берди эми ооба. Алга деле шүгүр. Биз эми ойлогондой эметкендей боло албай калдык да. Баары эми Кудайдын колунда экен. Бул 3-чү байгенин өзү дагы абдан чоң ийгилик. Мунун үчүн сага 1000 мерте ыраазы, эл да ыраазы. Бирок ошондой болсо да багы кээ бир инсандарыбыз бар да, өзү ат минип көрбөсө деле багы диванда отуруп сереп кыла берген азаматтарыбыз бар. Алар деле мындай болуп калды, андай болуп калды. Бир чабып алса болмок экен деген пикирлер болуп атат. Анан ошого биздин ошо кара кызыбыздын себебин билдирип коелу деп ушул сурооду бергеним да. Ооба, бир чабып алайын дегем, корктум эми атты. Анда чабып алганда дагы травма болуп калса тияка эле чаппайт белең дегендер да болот. Бизге мындай ас калганда аябай эле оор болуп кетти биз командага негизичи. 5 маалы звонок келет. Тааныбагандар деле аткандай, кандай эмне чаппай атсыңар, чаап койгула, бири чаап койгула, бири чаппагыла. Мен да кичине ошого өзүм эме болуп калдым окшойт. Аракты болуп. Эл ар кандай эме кылып атты го. Аябай катуу болуп кетти. Группаларда деле жеке өзүм тигини сүйлөгөн жиберет, муну сүйлөгөн жиберет. Казакстанда мындай нерселер болуп атат деп казак туугандар өздөрү көп нерселер жиберип атты. Анан а жерге жалгыз бир кара кыз эле болуп калбады негизи. Ооба. Дорожканын үстүндөчү дагы бир серик, бир жакшы ат керек болчу да жерге. Бул эми командный болуп эме кылыш керек эле. Барды жакшы эле. Биздин кара керибиз да бар чабылбады. Ал жаныбар дагы жакшы эле жүрдү. Сонун жүрдү ал дагы. Акыркы кругта алдырып койду, э? Ооба. Бир мындай бир бой бере турган күчтүүрөөк ат жок болуп калды биздечи. Бул эми жалгыз ошо болуп калды. Таландыга да калып калды да. Жалаң айгырлардын арасында. Изат, ушу муногу сурооду берген себебибиз сага да ыраазы, мен өзүм да ыраазы болуп турмун да, ошондо сен ушунчалык психологиялык нагрузка болду да сага. Элдин талабы, элдин талаш тартышы, намыс дагы ушу кара кер менен кара кызга жүктөлүп атты да. Анан ушундай жаш болсоң да ошондой оор жүктү көтөрүп кетип, ушундай жакшы суутуп, жакшы байгелүү болуп келгениңер үчүн биз абдан ыраазыбыз, Изат.
Анан айтып аткан сөзү сен ошол столдун үстүндө кетип баратып уктап калганыңды бир сүрөтүндө көрүп калдым. Анан түшүндүм да сен абдан чарчаганыңды. Бул абдан чоң эрдик. Рахмат ал ийгилигиңе. Анан бир себеби дагы мындай болду дейм да. Бул туристтер да айтып калбадыбы? Бу жерде эрте күз болсо Астанада эрте кыш экен. Бу жерден баягы элтеңдеп жеңил кийинип алган адамдар тияка барып чүмүрөп үшүптүр. Анан жылкы дагы ошондой болду деген айтып атат да. Ошондой болду. Анан биз эми жолдон да эме болуп калбадыбы? Машина алмашып калды да. Техника экен бузулуп калды да баратып. Ошол жерлерден может кичине шамалга эме болуп калды. Даяр турган аттар кичине сразу кичине сквозняк болсо эле да. Болот да. Коневскадан Астанага жетип жүргөндө эле эми жөткүрүп түштү да. Климат резко шыр өзгөргөндүн таасири бердиби? Мүмкүн ошодон деле болушу мүмкүн да. Аябай эле ошол учурда погода да аябай болуп турду го, суук болуп. Жүндөрү да мындай үрпөйүп бир башкача болду. Мактануу эмес, болгон нерсени айтып урматтуу достор, урматтуу биздин баракчабыздын катталуучулары, биз маегибизди улантабыз. Маегибиздин кезеги бул жандоочу кийик аттырат деп, мына Изаттын ушунчалык зор ийгиликтерине, бул өзүнүн мыкты балдар чабандестери ушулар менен маек куралы. Изат, бул балдар менен тааныштырып койсоң, бул менин оң жагымдагы жигит айтсаң. Алишер деген жигит жакей болчу бул. Кыргызды 4 жашында ушул чапты. Аябай канат байкеде Сокулукта жакей болуп жүрдү. Көлдүк жигит өзү. Көп жылдан бери иштешебиз. Агалары баары ошо чогуу иштейбиз. Азыр Элшат деген агасы бар, үйүнө кеткен сураңчы. Бул иним, канакай балам, сен өзүң жөнүндө бир эки сөз айтып койчу. Атка кандайча кызыгасың? Атты аябай сүйөсүңбү? Менин атым Абдыраманов Алишер. Азыр 17 жаштамын. Атка кичине жактан эле жакын. Атам өзү саяккер. Ошо атамдан үйрөнүп, ошо бияка келип ат чабып, үйрөнүп ушу даражага жеттик буюрса. Изат байкеңдин өнөрүн үйрөнөйүн деп келдиң да? Ооба, буюрса. Үйрөнүп, ошо Изат байкеден таасир алып, кандай иштелет, ушулар үйрөнөлү деп иштеп жүрөбүз. Кайсы айылдансың? Ысык көл областы, Ак Суу районунун Кереге Таш айылынан болом. Азамат, ишиң ийгиликтүү болсун. Кийинки Изат, кийинки мыкты чабандесибиз быйылкы байтеректи карлыгаш чапкан уулубуз ушул да. Кана балам, тааныштырчы өзүңдү. Менин атым Болотбеков Арсен. Өзүм 15 жаштамын. Ысык көл району Жылдыз деген айылдан болом. Атты аябай жакшы көрөсүңбү? Ооба, өзүм кичинекей кезден бери атка жакынмын. Жанагындай чоң байгелерди утуп атканда эч корккон жоксуңбу? Жок, корккон жок. Азамат, сен деген Манас атанын тукумусуң да. Андан да чоң ийгиликтер эми буйруса келаткан жылы утам деген оюң барбы? Ооба, буюрса бар. Өзүңдүн тайың барбы? Жок, өзүм тайым жок. Анда Изат байкең буйруса сага бир тай берет окшойт го. Азамат, эми Изат, бу кийинки жигит балабызды тааныштырсаң. Бул Арбак сыгат адам болот. Бул жакей болгон, бул да жакшы чапкан. Бекзат Бека инисте иштеп жүрдү. Ошонун аттарын чаап, биздин аттарды да бай чапкан. Азамат, Ардак, сен чоңоюп калган турбайсың? Ардак, сен менин атымда чапкан болушуң да кезиндеби? Таластан. Такси менен барып чапчумун, Таласка көп барып калдым. Азамат, Ардак чоңоюп калыпсың. Эми өзүң кайсы айылдансың? Сыгат районунун Ротфронт айылынан болом. Менин папам ат чапкан. Ошо папамдан кийин мен да үйрөнүп ат чаап, анан мындан дагы тренер болуп, чоң игиликке жетип, ошо ат менен
ошондой максаттарым бар. Азамат Ардак, эми сен саяпкерликке өтүп аткан турбайсыңбы? Сен чабандес болуп укмуш ийгилик жараттың, эми саяпкердин сырларын Изат акеңден үйрөнөйүн деп келген турбайсыңбы? О, Изатбекке чыгып жүрөт, утуп жүрөт. Биз да үйрөнүп, утуп чыгып. Эми кимден үйрөнгөн десе Изаттан деп ушинтип. Азамат чоң рахмат. Изат, эми бул балабыз жөнүндө айтсаң. Бул башкача бала. Бул Таластан болот. Жекиш байкенин инеси. Бул да жаке болуп жүргөн бизге келгенинде бир 2-3 ай болуп калды, жаңы келди жумушка. Энисейлик кыргыздардай болуп, баягы кыргыз атабызда сөз бар го, өзү сары көзү көк бул адамдын шумкары деп. Мына шумкар экенин Азамат, сен тааныштырып койчу өзүңдү. Менин атым Алихан. Талас шаарынан болом. Атка кызыгып калган себеби кичинекей чагымдан эле башталган. Атам саяпкер болгон. Чоң атам алып кеткен шаарга. Ошо ат менен жүрүм. Дагы анан Изат байкеге келгенбиз жумушка. Изат байкеден тажрыйба алайлы деп чоң саяпкерден бололу. Ошо. Азаматым, мына ушул балдар биздин келечегибиз, Изат. Бул балдарга өзүңдүн тажрыйбаларыңан кандай кылып бөлүшүп аткан чыгарсың? Булар чоң роль ойнойт да команда. Ушулардын жардамы менен чоң байгелерди утуп атабыз. Эми бала уткандан кийин жаке айтылып калышы мүмкүн, мен айтылып калышым мүмкүн. Балдар болбосо мээнети чоң да булар. Булар менен жакшылап иштеш керек. Булар саяпкерчиликке үйрөтүш буларды деле эмес да. Буну минтип айтып үйрөтө албайсың да буларды. Булар менен кошо жүрүп ушундай тең туш болуп сүйлөшүш керек. Буга мисалы бир ат минсе, атың кандай деп, мисалы буга аябай өзүң мындай кандай десем, Жакында оңой, илип алат. Сүйлөшсөң бунун эмесин билесиң да, бала ошентип ачыла берет. Атың кандай кылсак муну бияка чабалуу деп сунуш берип, бул өз оюн айтат, анан ошентип айтып атып кичине ачылат да. Азыр бүт төртөө дагы келип эле акылдашам, мен могуну бияка чабалуу я, буну делүү десең, булар оюн айтат. Может мен байкабай калам да. Бул мындайраак болот, буну чаба бербелүү. Бул кечөөнү мындай жакшы чуркады, мындай деп баарын айтып беришет да. Анан баардыгы ат чаап жүргөн, жакшы түшүнгөн балдар да убагына келгенде. Изат, анан бул баягы Д'Артаньяндын 4 мушкетерундай болгон бул 4 азаматтын таланттары кандай экен? Зээндүүлүгү бирдеке чыгабы, чоң саяпкер чыгабы баатырлардан? Чыгат булардан. Азамат. Атка мингенде атка чувстволору жакшы. Булардын старшийи бар, Элшат. Алишердин агасы. Ал азыр үйүндө, февраль айы ичи келет да. Ал ошодон да чоң саяпкер чыгат. Айбар. Бу балабыз келерки жылкы күлүктөрдүн баарын ушул балабыз чабат го дейм. Кайрылыш чабат. Азамат, көзүмдөн оту жанып жолборсундуу болуп турбайбы бул баатырыбыз? Азамат, өмүрүң узун болсун. Изат, эми маегибиздин соңунда сени ушул даражага жеткизип, ушундай бул элдин кадырына таткан даражага жеткизген өзүң чыккан мектеп бар, өзүң үйрөнгөн, сени үйрөткөн устаттарың бар. Ошол устаттарың кимдер, ушулар жөнүндө айтып кетели. Жекиш байке, Батыркулов Жекиш. Ошо агабыз 2010-жылы алып кетти, Казакстанда иштеп жүрдү. Колунда 9 жыл иштедим. Жекиш байке менен бирге. Ошол жактан үйрөнүп баардыгын, эмнени кандай кылыш керек экенин баарын үйрөнүп, ошо Жекиш байкеде иштеп ошол жактан үйрөнүп чыктык. Жекиштен аябай чоң сабак алып, Ооба. Чабандесте болдуңбу сен? Жок, чабандес болгон жок. Эми баягы айылда Таласта мындай эмелерге 1-2 жолу чапкам. Анан чоң байгелерге деле чапкан жокмун. Конь болуп иштеп жүрдүк да. Улан аке Батыркулов, Керим акелер менен дагы баарлашып, байланышып турасыңбы? Ооба. Ал кишилерден дагы барып сурай албасак дагы сырттан карап, кайсыны кандай кылып атат, көп нерсени үйрөндүк. Азыр деле көрүп үйрөнө беребиз да. Аттыкын билесиз го, минтип келип эле токтоп калбайт. Улам жаңы бирдекелери чыга берет.
ал кишилердин суутканын деле сырттай карап үйрөндүк. Кайсына кандай кылат, салыштырасың өз оюң менен. Сенин негизги устатың Батыркулов Жекиш Тулаев, э? Жекиш байке. Жекиш инибизге да аябай чоң рахмат айтабыз. Ушундай сонун шакиртти өстүрүп, тарбиялап чыгарыптыр. Сенден да башка шакирттери ал жигиттики көп. Ооба. Алар боюнча дагы өзүнчө бир маегибиз болор. Бирок сенин ушундай деңгээлге чыгарган Жекишке рахмат айталы. Аябай катуу тарбиялады. Көчөгө уруксатсыз чыгарбачы мындай. Ой баркел. Үйдөгүн сурангандагыдай эле суранып чыкчубуз. Мен бияка барып келе коеюн, мынча да келем, тигинче да келем. Тартип. 9 жыл колунда иштеп, анан кийин Шундурбек байкелер менен договорлошуп ошол жака бөлгөн да жумушка. Анан ошол жылы чогуу барып эле ошо кара кыздарды тандап алып келгенбиз 2019-жылы. Жекиштин ушу үйрөтүү, ат суутуу ыкмасы ушу биринчи тартиптен башталат го дейм анда. Ооба, балдарга тартиби катуу баштан эле. Баардык убакыт минута болчу. 5 минута кечиксең аябай тил укчубуз да. Сонунда бул андан. Айтып атканымдын себеби бул тарыхта деле Сталиндин убагында Сталиндин бекем темирдей тартиби менен жана Улуу Атамбектин согушта жеңишке жетпеди биздин Советтер Союзу. А жерде дагы тартип темирдей болгон экен да. Жекишке чоң рахмат ушундай сонун шакирт чыгарганына. Багы сөз бар го, ашың калса калсын, ишиң калбасын деп. Бул деген сөз багы сен жумушка болгон, тартибиң жумушка болгон мамилең кандай? Биздики Сааты менен кечигүүлөр болбойтпу деген кеп да. Кечигүүлөр болбогонго аракет кылабыз эми. Убактысында кылганга негизи жылкыга ошол керек да. Анысынан жаңылсаң суутуусунан кетет жылкыныкы. Биздики ушул дайындык ушундай кышкысын аттарды эттендирип, эз алдырып алып эми азыр могу карга күпүлөтүп минип атабыз. Тоого коруп атабыз. Иш күнүң саат канчада башталат? Азыр кышкысын эртең менен 6-да аттар жем суусун ичип эме болот. Анан түшкү саат 11-де сугарып, аттарды бир сыйра сугарып алып 11-ден баштап 11:30-12-лерде проездка башталат да. Кечки 4-5-терге жери. Анан 6-ларда чөпкө кое берилет. 7-7:30-дарда сугарып жем беребиз. 2 мал сөзсүз жем жейт. Ооба, 2 мал эртең менен эрте, анан кечинде. Жайында болсо наоборот күн ысыкта. Эртең менен эрте минебиз. Түштө жем жейт, анан кечинде кайра шагойго чыгарып келебиз. Кайра кечинде жейт да. Эми сыр болбосо, эми сенден 100% сырыңды тартып ала албасак дагы бир аса алалы эми изат. Анткени сенин тажрыйбаң сонун болуп атпайбы. Бул жем берүү 2 мал экен. Анан ушу жем бергенде кандай жем түрлөрү менен азыктандырып атсың күлүктөрдү? Сулуу жейт, анан арпанын тартылганын жейт да. Анан өстөрдүн витаминдери бар, сабиз жешет. Ушул күндө да сабиз жеп атат? Ооба. Ал эми буудай жүгөрү колдоносуңбу ушул чилдеде? Жок. Упак кошулат, арпанын тартылган дробленый деп коебуз го, ошодон эле кошуп берем. Анан сулуу основной эле. Багы эски сайыпкер аксакалдардан да угуп калганым бар да, анткени кыш чилдеде буудай жүгөрү аралаштырып чочугун толтурабыз деп. Андай кылса деле болот го. Бирок мен колдонуп элекмин. Андай кылып. Жакшы, эми тер алуу ыкмасынан сурайын эми. Сен эми ушу тер алууга кандай маани бересиң? Сөзсүз тер аласыңбы же майда тери менен эле чыга бересиң? Жок, обязательно алыш керек да терди. Биз эми ошо азыр минип баштадык да. Ушинтип бир 60-70%ке уже жазкыга аттар даяр болуп калат да. Орто эттер менен болчу. Анан жазында баа чабыла турган аттар азыр каты эле иштеп атат. Негизи атты ошо даярдарда ушинтип жайлап тоого салабыз, карга салабыз, минип этин жукартып, анан кийин кругтарга сала баштайбыз. Эми берде бизде круг жок болот да, круг маселеси ошо тоого. Анан кругтарга жүктөп барабыз, жайдан тер алып баштайбыз. Анан кем карчыны ошол жерден билебиз. Эми ага жер 1-2 ачуу терлерин алып алабыз атты жеңинен. Ушу нөлдөн баштагандан байгеге чейинки аралыкта канча чоң тер аласың? Ошону санай элекмин, бирок көп эле алабыз. Эми атка жараша кээ бир ат 1-2 тер алсаң эле жукарып кетет да. Аларды алдап суутасың. Кээ бир ат бар этин бербеген. Аларды меле күчтө тердеп узак минип ушундай кылып келтиребиз да. 6-7 жолу алынып кетеби даже.
Мен бул сурооду берип атканымдын себеби биздин көрүүчүлөр YouTube баракчабыздагы, Instagram баракчабыздын катталуучулары дагы көбүрөөк сурап атат да, Саекбердин сырлары деген тема болуп атат, бирок сырын ала албай атсыңар деген суранычтар болуп атат. Ошон үчүн ушу жем берүү, тери алуудан жалпылап сураганым ошол болуп атат да. Дагы ийгиликке жетиштин дагы эмне сыры бар? Бир сырын айтып койчу. Ийгиликке жетиштин сыры эмгек кылыш керек го. Эң негизгиси эмгек, ушу команда менен тупурап. Анан эмгек кылсаң үзүрүн көрөсүң да ошону. Жакшы, рахмат. Эң сонун кеп болду. Айзат, мына бүгүнкү абдан керектүү маегибиз да соңуна жакындап калды. Анан сураарым баягы жолоолор жигиттин алдынан жеңиз чыгыптыр деген сөз бар го. Ансыңандай бул өзүң жолдуу болгон байгелерде эң жолдуу болгон кайсы байгелер бар? Бир экөөнү айта кетсең. Көп эле болду да байгелер. Өтө жолдуу болгон эки байгеңди айтып койчу. Жолдуу квартира болгондорду, анан Казакстандан уткан байгелер, ошолор баары биринен бири өткөн байгелер болчу ал күндөр. Сон мисалы жанагы 31 августтагы эгемендүүлүктөгү жанагы дорожкадан келгенине сүйүндүм. Аябай татаал болчу да, таштак. Ошол байге эсте калганы. Жакшы, Изат, эми рахмат, чоң рахмат мына сен ушундай улуу өнөрдү аркалап жакшы жумуш алып барып атасың. Өзүң жаш болсоң дагы бир топ тажрыйбаң бар. Улуу кишилер, бизге окшогон сайыпкерлер, жаңы үйрөнгөндөр дагы сен сага карап түздөнүп, сенден тажрыйба сурап дегендей. Анан ошо ийгилик болсун, ден соолугуң бекем болсун, эл журтуңа керегиң тийгизип, азаматтыгың менен эл алдында жүрө бер. Ишиңе ийгилик болсун. Келерки мына ушул келе аткан 25-жылдагы чоң байгелерде ийгилигиң көп болсун. Рахмат. Сиздерге да ийгилик. Анан өзүң дагы бир каалоо тилек, микрофонду, эркин микрофонду берели. Сиздерге ийгилик, ушул эли журтта тынччылык болсун. Ат чабыш оюндар өнүгө берсин, буюрса. Көп деген байгелер боло берсин. Ошол байгеден эле көрүшүп туралы. Рахмат. Эң сонун болду. Ушуну менен достор, белгилүү сайыпкер, мыкты жаш балдарды үйрөткөн, өзү жаш, бирок тажрыйбасы мол мыкты сайыпкер инибиз Изат менен маегибиз болду. Эмки көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.